Жогорку кеңеште эмне үчүн добуш бергенин билбеген же болбосо туура эмес добуш берип алган эл өкүлдөрүнүн айлыгын кыскартуу сунушталды. Бул тууралуу бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин отурумунда депутат Исхак Масалиев көтөрүп чыкты. Анткени өткөн жумада 37 депутат процедуралык кызматташуу туурасында мыйзам долбооруна туура эмес добуш берип алгандыгын билдирип чыгышкан болчу. Бул маселе бүгүн аталган комитеттин отурумунда кызуу талкууга түштү. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине жана кылмыш жаза кодексине процессуалдык кызматташуу туурасында өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Тагыраак айтканда, күнөө тагылып жаткан же айыпталып жаткан адамдын жазасын жумшартуу үчүн анын тергөө менен кызматташуу туурасында мыйзам долбоору. Аталган мыйзам долбоору 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет. Бирок бул мыйзам долбоорунда өзгөчө оор кылмыштарда соттук териштирүү жүргүзбөй туруп эле өкүм чыгарылсын деген норма кирип калып, комитеттин буга чейинки отурумунда кызуу талкууга түшкөн эле. Аталган мыйзам долбоору 10-майда парламенттин жыйынында каралып, ага каршы 90 депутат добуш берип, болгону 25 эл өкүлү колдогон. Бирок андан кийин комитеттин төрайымы Асель Кодурановага 37 депутат кайрылышып, эмнеге добуш берип жаткандыгын билбегендигин, добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра карап чыгууну сунушташкан. 37 депутат төрага кайрылыптыр. Мына каттары бар. Төрага комитеттин кароосуна деп жиберип атат бизге. Комитеттин кароосуна болгондон кийин биз комитеттин күн тартибине өткөн жумада киргизкенбиз. Бирок бул 37 депутаттын кайрылуусу негизсиз экендигин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев айтып чыкты. Мен сунуш кылат элем да, эгерде ушул маселе өткөн күндө эле ошол депутаттар кайсы мен кнопкамды бирөө басып алды деген ошолорду жок болду деп эсептеп айлыгынан алып коюш керек. Комитеттин төрайымынын сунушуна эл өкүлү Курманкул Зулушев дагы каршы чыкты. Анда биз макул болуп кайталап карайлы. Комитеттин чечими турат, мыйзамдуу, мыйзамсызбы. Аны пленардык жыйын чечсин. Эгерде кайра бүгүн караткыңыз келсе, сиз мойнуңузга алыңыз. Да, менден кемчилдик кетиптир деп. Ошондо бардык нерсе бул жүйөлүү болот да. Ал эми парламентарий Алмамбет Шыкмаматов бул маселени карап туруп, ага каршы добуш берүүгө чакырды. Эгер бул норма кирип калса, андан көбү жабыркап калышы мүмкүн дейт эл өкүлү. Бул идея кимге келсе дагы баракелде деш керек ошол азаматкачы. Кимдин оюна келген? Ушул 21-жылымда бүт дүйнө коому мындай кылмыш иштерин прозрачтуу кылып, демократиялык жолдор менен далилдеп баратса, биз кайра 37-жылдагы мыйзамды эми үстүнө отуруп Түркменияга айланабыз эмне? Эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 5 жылда Түркменияга айланат. Мен кепилдик берем силерге. Ар бирибиз мына ушу тарыхасына жоопкерчилик болот. Ошондуктан бул мыйзамга каршы чыгышыбыз керек. Шептер айтса дагы болбойт. Комитеттин мүчөлөрү бул мыйзам долбооруна кайра добуш берүү боюнча бир пикирге келе албай коюшту. Ошондуктан бул маселе парламенттин жалпы жыйынында каралмай болду. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.